Урматтуу Мевлют Чавушоğlu мырза, сиздин бир тууган кыргыз жергесине расмий сапар менен келишиңиз өз ара кызыкчылык жараткан маселелер боюнча эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө салым кошот деп ишенем. Акыркы жылдары түзүлгөн кыргыз-түрк саясий диалогунун деңгээлин канааттануу менен баалайм. Өнөр жай кызматташтыгын кеңейтүүгө, мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, биргелешкен ишканаларды түзүүгө, агрардык сектордо ошондой эле текстиль, тоо кен, гидроэнергетика жана башка өз ара кызыкчылык жараткан тармактарда кызматташууну өнүктүрүүгө чакырам сиздерди. Ушуга байланыштуу эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн деңгээлин 1 миллиард долларга чейин жеткирүү максатын ишке ашырыш үчүн максималдуу күч аракетибизди жумшашыбыз керектигин баса белгилейм. Кыргызстан демократиялык өлкө катары эркин экономикалык тутумду карманып келет. Бул биздин артыкчылыгыбыз деп эсептейм. Албетте бул эркин экономиканын бирден бир негизги принциби бул эркин ишкердик чөйрөнү түзүү болуп саналат. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө бардык бизнесмендерге болгон күчүбүздү жумшап, инвесторлорго ушулардын каражаттарын коргоо боюнча, алардын өздөрүн коргоп, ишкердик жүргүзүү боюнча тоскоолдуктар болбосун деп болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз.